Дебютант Абдукадыр Хосанов тууралуу Пеп Гвардиола матчтан кийин кеп калды. Мен ал менен сүйлөшө элекмин, анткени ал англис тилинде сүйлөбөйт. Ооба, ал команда менен болгону 2-3 жолу машыкты. Ага дагы оңой эмес. Анткени Абдукадыр Николас Джексон, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Джейден Санчо сыңарындай оюнчуларга каршы ойношу керек эле. Ал жаш оюнчу, андыктан акырындык менен үйрөнүп жатат. Бул жагдайлар оюнчуну таптап бышырат. Манчестер Сити күйөрмандары дагы жаңы оюнчуларды жакшы көрөт. Хосанов дагы көп нерселерди үйрөнөт деп билдирет. Ошондой эле Манчестер Сити чабуучусу Эрлинг Халанд да Хосанов тууралуу өз пикирин айтты. Хосанов командага жаңы кирген, андыктан биз ага көнүп кетүүгө жардам беришибиз керек. Абдукадыр күчтүү борбордук коргоочу. Бул анын биринчи оюну болчу, андыктан толкунланышы нормалдуу көрүнүш. Ооба достор, Хосанов дал ушундай дүйнөдөгү эң мыкты машыктыруучулардын бири кол астында сабак алып, тапталып, ушундай күчтүү клубдардын бири болмуш Манчестер Сити сабында өзөктүү алмашкыз футболчусуна айланып, Халандтай өнөктөш менен дүйнөгө таанылып, кубокторду утат деп ишенем. Андыктан алга Абдукадыр Хосанов.